5 октябрь күнү Москва шаарында Москвадагы улуттар үйү менен биргеликте Россиядагы кыргыз элчилигинин демилгеси менен чоң масштабтагы маданият бизди бириктирет деген темада этнофестиваль болуп өттү. Фестивалдын максаты ар улуттун башын бириктирип, ынтымакка чакырып, достугубузду бекемдеп, кыргыздын маданиятын элге таанытуу максатында өткөрүп жатабыз дейт Москвадагы кыргыз диаспорасынын маданият комитетинин башчысы Майрам Туралиева. Этнофестивалга казак, өзбек, ошондой эле Армения, Азербайджан, Молдавия, Украина, Дагестан, Ингушетия, Афганистан, Турция, Бангладеш, Сирия, Корея жана башка улуттар арасындагы диаспора менен биргеликте Туралиеванын демилгесин колдоп, салтка айлантып, кезеги менен бардык катышкан улуттар өткөрмөй болушкан. Этнофестивалды кыргыз элчилигинин өкүлдөрү координация кеңешинин жетекчиси ачып берди. Фестиваль 2 күнгө созулуп, акырында мыктылар сыйланып, казак боордошторго кезекти өткөрүп берди. Акырында жакшы каалоо тилектер айтылып, достук этнофестивали уланып, салтка айланары айтылды.